Акмөр Жантай баяны. Кожо жаш тууралуу уламыш. 6-бөлүк. Бар экен, жок экен бул асыл дүйнө. Дүйнөнүн айлампасы канча өмүрдө. Кайрадан жердин бети гүлгө жайнап, адамдар өсүп өнүп өмүр сүрсө. Өзгөчө бир жаралган адам болгон. Ал адам хан атагын алып койгон. Кылдаттап калкын сурайт адилет так, бул баян хан сырларын ачсын жолдон. Каратып дүйнө өткөн ошол хандын ордунда болсо экем деп эңсеп калдым. Эр жүрөк Баатыр хандын бүт турпатын элестеп ушул күндө жашаганым. Жайкалган жайык мүчөгенин далы, келбээрсип турган сүлдөр сымбатталды. Эр жигит жолборс мүнөз Баатыр болуп, жылдызы ушул хандын кайра жанды. Хандын да ханы бар деп айтчу анда. Бул сырлар ооздон оозго өтүп барса, адамдар өмүр менен жашоо үчүн күрөшүп, камчыланып дүйнө салса. Тактысы ошол хандын бийик чакта мергендер келди алдына чакыртканда, о ханым, айтаар сөзүм угуп тургун, бир мерген айтып берди бул окуя. Тоо башын аттап кийик каптап, боркурап турган жытын тоонун барктап, мергендин мекени деп зоасканын арасын аралады буту аттап. Бурулуп, артын карап кээде шашпай, кээ учур ашып ташып анталаңдай, артынан ал кийиктин кууду жетпей, кармай албай алактап барат таппай. Жеткизбейт, кууп барат ал кийикти, карматпайт, эмне үчүн, же бийикпи? Жандайын деген сайын жетпей калып күйгүзүп, тоготпостон кетти ичти. Өйдөлөп дагы чыгып, күйүп каны, асканын тээ учуна жетип алды. Тектирден карап көпкө кийик издеп таба албастан ич эзилсе, куйкайт жанды. Айлана күңүрт болот түштү замат, бир убак көрбөй калды бийик карап. Зоо таштын баары кетти жаңырыктап, учкан кийик тээ жогорудон карайтына алат. Кожо жаш өйдө болуп чыкты дагы, азастан жакындашып сыздайт жаны, бүлүнтүп албайын деп ушул ишти, кийикти бир шыкаалап атып калды. Кийик карап кожо жашка жаңырды үн, тил бүтүп ала адамча сүйлөйт мээлүүн. О кожо жаш, арттан аттың жетпеди ок, чыгып келгин бийик жерге тездеп бүгүн. Андан ары узаап барат, зоока бийик. Жетсем деген тилеги күч ичтен кейип, тирек кылса аска зоону жылдан жылга, аппак чокуала тоолор чоң тирелик. Жүрөк лак-лак кийикти ал кубалайт, жетпей келет, убарасы уланат. Андан мындан аттап зоону тез ылдам бийиктиктен эт жүрөгү ууланат. Мына жетип калды кийикке. Ал кийикти азыр кармайт бийикте. Биргелешип чапчаң болсо аска зоо, арткы буттан тартат азыр эйилте. Кийик жылып дагы өйдө болгону, арттан карап кожо жаш да болжоду. Ана жетем, мына жетем деп жүрүп, кылды учуна чыгып аска койгону. Кожо жаштын ою дайым бийикте. Жетсем дейт ал октой учкан кийикке. Карматпаган бул кийикти талкандап, кызартпай көз өч алсам дейт түңүлтөн. Ылдам жылып өйдө болуп барганы. Кийик айтты, жетип мени кармачы. Кожо жаштын колу тийсе кийикке сурданып ал кыйкырыкты салганы. Канаттуудай кийик учту ааламга, зоока учуна камап мерген барганда, баш айланып булут каптап тумандап, көз тунарып кожо түштү арманга. Кийик келип булаң деп барды. О кожо жаш, адамдарча үн салды. Көз жүгүртүп төмөн жакты карачы, ушул зоока үйүң болсун деп калды. Ылдый карап баш айланды не демек.
Бийик жайдан кантип түшөт жан керек. Жандал бастап жатты мерген зоокадан зулайкалап акса жашы күймөнөт. Кайдан жайдан бүркүт келип сөз салды. О, кожо жаш, ишиң болбойт деп калды. Кудай сага кийик болуп көрүнсө кармаймын деп каардантың же жалганбы? Үйүң сенин болот бийик чоңаска, Кудай сени каарып салды ырас да. Ач кыйкырык салсаң дагы жок жардам, мүңкүрөйсүң кылба башка далбаса. Тээ бийиктен үн жаңырды моң салып, дүңгүрөдү зоока үн барып. О, кожо жаш, адам атын булгадың, аттың кийик калтырбастан сенде айып. Пейлиң буздуң, эскертип көп сурандым, кулак салбай табигатты ууладың, жакырданттың терип атып бүт кийик, айткам сага, сакта байлык атпагын. Кийик аттуу тукумдарын калтырсаң, Кудай кийик бармак эмес артыңдан, кийик кейпин кийип келген чоң Кудай ызаат кылып бөлмөк эмес калкыңдан. Тирөө чыкылар элиң кайда? Кыйынчак, кылдычына буласканын ким чыгат, тепкич жасап, желимдешсин баары бир пайдасы жок, жата бергин тынчырап. Сала көздөн акты ысык жаш. Кожо жашта өзүн өзү кылды пас. Сыртын салып карап калган Кудайдын каары күчтүү экендигин танбайт баш. Мерген боздоп жатып калды ал жайда, ташка айланды урса дагы далбаса, кайрат кылып барган адам таап алат абилетимдин чоң зоокасын караса. Уламыштын артын айтам тыңшагын. О адамзат, жер бетинде байлыгың, Кудай берген азык оокат кен байлык талкалабай сактай билген кымбатың. Бара-бара жердин бети жашарса, булбул сайрап, гүлдөр жыпар жыттана, жаркыраган аалам нуру чачырап, даанышмандык жер бетине таралды. Андан ары жантай мени карады. Бул уламыш чындык болгон аягы. Хан астында баян кылган бул мерген атабызга тууган болчу сыягы. Адам деген нарктуу болсун дейт элем, уламышты акыл калчап теңдеген, адам атын булгабагын көрпенде деген сөзүм жайылтамын элге мен. Адалдыкка адамды түз үндөгөн, даанышмандык сөздөр толсун түрлөнгөн. Кожо жаштай кырбасын деп жандууну, бул бүт адамзат пенделерин эскертем. Кудай берген байлыгы көп жер бетин, барктай билгин көркөм түстүү келбетин, жыпар жыттуу макмал төшөктөрлөрдүн ырахатын, сый сымбатын көрдейин. Жантай мени карап дагы кеп салды. Бул уламыш бирок чындык деп барды. Жаратылыш берген байлык кордосоң, ал да сени кор кылаарын айталы. Колдо бакыт турган ушул чагында, баала Кудай ал да сенин багыңда. Ардактасаң улуу Кудай аркалап, баарын төгөт берешин ал дагы да. Учкун тийип жүрөгүмө өрт койду. Уламыштын чындык жолдо болгону, кожо жаштын арзып сүйгөн аялы Зулайканын моң зарлары толгону. Моңканганда Зулайкадан үн чыгып, кожо жаш деп ыйлады дейт тумчугуп. Кордук көргөн айбанаттай чаңырса, чыркырады бүт ааламга угулуп. Чыдабастан Кудай айтты сыргылып, о Зулайка, эмне мынча моң куюп? Байлык менен бакытты сен өнтөлө, бул туу болот берекелүү, кутсунуп. Кайра зыркыраса Зулайка, Кудай барды өргөөсүнө күн чыга. Кайрат айтып ак өргөөгө киргенде, карап калды Зулайкада моңкана. О карыя, төргө өткүн, төшөк сал. Чүрпөлөр мойногула ишке бар. Карыянын сөз салган угайын дасторкон жай, кымыз сунуп келе кал. Айт, карыя угайын, дейт Зулайка.
баш көтөрдү, көзүндө жаш онтала. Бийик аска эмне деген чоң азап. Солуктады, ыйлап сурдана. Карыянын кеткен кеби даптаана, Оозулайка балам деди жай гана. Кудай кебин кулак салып укпастан аркар кийик тукум курут кылды да. Зулайкадан сызылып үн мұң канды. Асыл башты кандай мээнет чырмады. Жанды катып элин баккан кожо жаш эмне үчүн бул азапка чуулганды. Карыянын айткан сөзүн угарып, жандык көрсө калтырбастан атканы, ал дейлебей жаратылышпайлыкты таш талканын чыгарып бүткүрабы? Баарысынын кожоюну болсом дейт. Кудай сындуу колго алып койсом дейт. Улуу тоолор падышасы болгондон кийик аттуу калтырбай бүт сойсом дейт. Адам андай болбойт. Адамга сыр сунулат. Жаратылыш улуу болот сырылап. Кудай берген бакубаттуу жирбети жабыктырбай азык берип колпурат. Терикпеди, анда айтты Зулайка. Ал Кудайды кайдан көрөм, ким айтса? Сурар элем арманымды азайт деп, бүт ааламды чындап Кудай жаратса. Карыядан чыккан сөздү угуп ал. Кудай мында алдым да деп сурак сал. Зулайканын эси чыга сүйлөдү. Жаманчал, былжырбай кетчи, бар. Кендиринин кесилгени ушул да. Унчукпады карыяда тынчуга. Мейли, балам, кейбегин жакшы кал. Чыгып кетти ак өргөөдөн тумчуга. Түшүрөм дейт Зулайканын болжолу. Кылды аракет кантсе дагы болбоду. Кайталабай кожо Зулай тагдырын жаратылыш кор тутпасак оболу. Айтты жантай көзүн оттой нурдантып, Кудай күчтүү баарын өзү жаратат, жердин бетин бүткүлдөтүп көз сала, аяламга жардык салып баратат. Ыраазычылыктарымды билдирем. Баарыңыздарга ысык салам. Өмүрбүбү Бегалиева.